Роботторду жана санариптик технологияларды колдонгон фабрика мындай өндүрүш Чүй облусунун Новопавловка айылында ишке кирди. Анда заманбап жаңы моделдеги аялдарга арналган бут кийимдердин түрү өндүрүлөт. Анын ачылыш аземине вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев катышты. Ишкана курулуш иштерине жана жабдуулар үчүн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан 3,1 миллион доллар алган. Өнүмдөрдүн материалдары жана керектелүүчү каражаттары Россия, Италия жана Туркиядан алынып келинген. Учурда аталган фабрика 50 адамды иш орду менен камсыздап жатат. 6 ай аралыгында жанына дагы бир көпүрөсү курулуп, анда 100гө жакын иш орду өргүтүлүп жатат. Продукциясын учурда ЭАЭП аймактарына экспорттоо боюнча келишимдер түзүлүүдө. Акыркы заманбап технологиялар Италиядан алып келген станоктор турат. Ушул мисалы Туркияда же болбосо Италияда кандай чыгарылса, ушул бут кийимдер так ушул эле технология менен бүгүнкү күндө мына Бишкектен дагы чыга баштады. Албетте ушундай ишканалар дагы көбөйүш керек. Чоң ири ишканаларга айланыш керек. Толук күчүнө киргенде биздин фабрика 8 сааттык сменада 800дөн 1000 түгөй бут кийимге чейин чыгарат. Аялдардын бут кийими жана атайын күч структуралары үчүн бут кийим.